Бул жерден мектепке өтүнүү берден башталат. Бүгүн мектептерге 1-класстын окуучуларын электрондук түрдө каттоо башталды. Билим берүү жана илим министрлигинен билдиргендей, түшкө чейин эле 30 миңге чукул бала каттоого турган. Ошол эле учурда айрым ата-энелер министрликтин эртең мененки саат 9да ишке кирген сайты маалымат толтурууда ачылбай, кыйынчылык жаратканын билдиришүүдө. Бирок министрлик бул техникалык мүчүлүштүк эместигин билдирет. Биздин системабыз биздин эле министерствого караштуу эмес, анткени бул департамент регистрации населения деген бар, ЗАГС деген системалар бар. Мунун баары тең ошол жанакы түндүк аркылуу туташкан баары тең. Например, департамент регистрацияга барып кайра келет, ЗАГСка барып кайра келет. Ошондой моменттерде бир аз системалар ойлонуп калган себеби почти 170 миң адам, анын ичине может 100 миң деп коеюн, 100 миң адам ошол саат 9-дан баштап ошол системага каттоого тура баштаганда, ошондо биздин системабызга нагрузка келе баштады. Быйыл 1-класска 170 миңге жакын балдардын келери күтүлүп жатса, алардын 40 миңи Борбордо жашайт. Мындан улам ата-энелер дареги боюнча катталган жердеги мектепте балдарына орун жетпей калат деп шашылып жатышканын кошумчалады. Андыктан ата-эне баласын өзү каалаган мектепке окута албай калабы деген суроо жаралат. Ал эми министрлик эгер ата-эне баласын өзү каалаган мектепке окуткусу келсе, экинчи этапты күтүүнү сунуштайт. Себеби биринчи этапта балдар дарек боюнча гана каттоого турса, 3-июнда 30 августка чейин уланган экинчи этапта дареги боюнча туруктуу отурукташпаган балдар каттоого тура алышат. Таптакыр 100% бардык мектептерде орун болбой калбайт. Биз мына 4 жылдан бери эле электрондук каттоодон өткөрүп жатабыз. Кайсы мектепте орун бар болсо, ошол жака эле катташ керек. Себеби дегенде ар бир мектептин да өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Проектная мощность деген бар. Анан мектептин да чектелген орундары бар. Ал орундарды мектеп администрациясы өзү аныктайт. Балдарды 1-класска электрондук каттоо аркылуу кабыл алуу быйыл 4-жылы ишке ашырылууда. Бул мектептердеги коррупциялык элементтерди толук кандуу жоюуга мүмкүнчүлүк берип, мугалим ата-энени тартипке салууну көздөйт. Ал эми балдарды каттоого алуу автоматташтырылган маалыматтык система аркылуу жүргүзүлөт. 2 жылдан бери толук кандуу ушул биздин мамлекет боюнча толук жүрүп атат. Бул жерде Бишкек гана шаар эмес, бул Кыргызстан боюнча. Бирок өзүңүздөр билгендей, бизде Кыргызстанда ошо Бишкек шаары абдан баягы элибиз да көп, баягы дагы кайталанып кетсек, жана ички миграциядан болуп аткан иштер, көрүнүштөр да. Эми ошолорду жакшынакай уюштуруп, ошол 1-класска каттоо жүргүзгөнүн маселесинин үстүндө иштеп жатабыз. Кала тургундарынын басымдуу бөлүгү балдарын мектептин билим берүү сапатына карап окутканды каалашат. Бирок министрликтин 1-класска кабыл алуунун тартибин өзгөрткөнү айрыкча шаардагы ата-энелерди кооптондурууда. Ыңгайлуу жагы да бар экен, ыңгайсыз жагы да бар экен да. Биринчиден электрондук каттоого туруп, ошол боюнча бекер дегендей болуп калат да. Мурда акча берип киргизет элек да, андай жакшы окуткан мектептерге. Балам буюрса быйыл 1-класска барып атат, даярданып атабыз. Анан ошол өзү каалаган мектепке биринчиден ошол аймакта жашагандарды кабыл алат экен да, андан ашып орун болсо гана алат экен да. Өзү жашаган үйдүн алдында эле мектеп бар, бирок ал жерге начар окутат да. Анан ошого баланын деңгээли төмөндөп калабы деп ойлонуп турабыз, кандай болот. Ал жерде орун калбай калды дейт. Же болбосо 1-2 орун бар дейт, алчулардын саны көп дейт дагы. Анан акырындап акча жана иштеген немеге өтүп кетпейби дейбизин да. Ошон үчүн ушундай электрондук каттоодо дагы ушундай механизмде каралганбы, каралган эмеспи билбейбиз. Мектепке 1-класска кызым барат быйыл. Ошол эле учурда балдарды 1-класска кабыл алуу учурундагы системадагы мүчүлүштүктөр ата-энелердин нааразычылыгын токтоткон жок. Бул маселе бүгүн эртең менен Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде да көтөрүлдү. Депутат Айда Исатбек кызы ага 1 саатта бир нече ата-эне кайрылганын айтып, министрликти техникалык көйгөйдү чечүүгө чакырды. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.